Көпчүлүк учурда ата эне бала чакабызга коркобуз. Эртең карыса, мен өтүп кеткен болсом, ушул балдарым, кыздарым келечеги эмне болот? Ошолорго дүйнөнү же болбосо жашоосуна шарттар түзүп койсом деп ата эне ушундай үмүт кылат, аракет кылат ошого. Бирок андан дагы негизги нерсеге урматтуу ата энелер көңүл бурушубуз керек экен. Ал нерсе Кур'ан-ы Керимде айткандай, кимде ким өзүнүн бала чакасына, зурриятына, келечегине корккон болсо, ал адамдар Алла Тааладан коркушсун жана жакшы сөз айтсын деген аяттын маанисинде келет. Демек, урматтуу бердигандар, кимде ким өзүнүн баласына, келечегине, урпагына корккон болсо, ал адам Алла Тааладан коркуп, Алла Тааланын буйруктарын аткарып, жакшы сөз сүйлөсүн деп Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде айткан экен. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл бурайлык. Ким ар бирибиз келечекке, бала чакабызга күйөбүз, Алла Тааладан коркконго аракет кылайлык, анын буйруктарын аткарганга жана жакшы сөз айтканга, туура сөз айтканга аракет кылайлык. Алла Таалам өзү жардам берсин.